Кыргызстанда Ички иштер министрлигинин УКМКнын жана башкы прокуратуранын тергөө жүргүзүүгө укугу бар. Деген менен укук коргоо органдарына коомчулукта терс сын пикирлер да арбын. Өзгөн районунун тургуну Бактыгүл Төлөнова баласын жоготуп, бул күнгө чейин акыйкат издеп келет. Анткени массалык мушташтан каза болгон уулунун өлүмү тергелбей иш кыскарып кеткен. Ал тергөөнүн жүрүшүнөн күмөн санап, аларга карата ишеним калбагандыгын билдирет. Ошол баягы YouTube, мына телевизордон бери бар жогуна берип атпайбы? Ошондо дагы ошол баягы экспертизасы да ошол жарга такалып чыгып атпайбы? Бул жерде коррупция. Коррупция бул жер. Ачык эле көрүнүп турбайбы? Баланы иликтеш керек. Ошо милициялар келип ушул күнгө чейин иликтеген жок ушул жердичи. Бир келген жок. Бизге да жолуккан жок. Мисалы мына Оштун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери бизден сураш керек да. Бизден уруксаты жок, чыгарганга акысы жок. Бул арада президенттик администрация прокуратуранын укугун кыскартууну сунуштады. Документте аталган органдан тергөө укугун алып салуу каралып, коомдук талкууга чыгарылды. Аны Ички иштер министрлиги менен УКМКга өткөрүп берүү жазылган. Демилгечилер учурдагы укуктар прокурордук көзөмөлдүн чегинен чыгып кеткенин белгилеген. Мындан улам мыйзам долбоору укук коргоо органдарындагы тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы жазылган. Ал эми бул жаатта юристтер өзүнчө тергөө департаментин түзүү зарылдыгын белгилешүүдө. УКМКда көз карандысыз, эч ким көз карандысыз атайын бир тергөө департаменти же тергөө комитети түзүш керек. Анын негизинде иштер жүрө турган болсо, мен ойлойм бир топ качественный, бир топ алдылыктуу иштер жүрөт деп ойлойм да. Эми алган жанынан бир жанынан бул дагы прокуратура органдарына ишти качественно алып кеткенге дагы чоң өбөлгө өтөт. Себеби тергөө органдары башка адамдар тергейт, а прокуратура ошону көзөмөлдөөчү жана ошол кемчиликтерди жоюу, кароо функциясы сөзсүз түрдө бул кайра прокуратура органдарына калып атат. 2021 жылы жаңы конституция кабыл алынгандан кийин башкы прокуратура кылмыш ишин тергөө укугуна ээ болгон. Бул аралыкта аталган орган өлкөгө мыйзамдуулукту орнотууга салым кошо алды дешет эксперттер. Анткени менен укук коргоо органдарынын ишиндеги системалуу кемчиликтерди жоюуга реформалык кадам кажет дешет. Былтыркы жылы прокуратура органдары 4996 кылмыш ишин тергеген, анын 1630-унун тергөөсү аяктаган. Мен буга кошуламын. Тергөөчү деле, милициянын тергөөчүсү деле, СМБнын тергөөчүсү деле ошол прокуратурада эле жумуштарды аткарып, тергөөлөрдү аткара алат. Аны утвердитип, аны контролдоо анын кереги жок болот. Өзүнүн жетекчилери бар. Пожалуйста, өзүнүн жетекчилерине жүктөп койсо, алар деле сотко келип өткөрө алат. Бул биринчиден чоң бир волокитаны жок кылып атат да. Анткени прокуратурага барып, Ош шаарында 50 тергөөчү болсо, СМБда бир 20 тергөөчү болсо, башка жактагы тергөөчүлөр 100 адам ушул жерде очередте турат да прокуратурада. Делам өткөрүп койчу деп. Эске салсак, 2019 жылы сот укук реформасынын алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021 жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн болчу. Ал эми былтыр жыл соңунда депутат Жеңишбек Токтурбаев прокуратура органдарынын тергөө жүргүзүү функциясын Ички иштер министрлиги жана УКМКга өткөрүп берүү мыйзам долбоорун сунуштаган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.